урматтуу дыйкан фермерлер, бүгүн биз сиздер менен биргеликте буудай жана дан өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн жаңы технологиясы жөнүндө сөз болмокчу. Ал технология жерде айдабай себүү технологиясы деп айтылат. Түз себүү деген негизи эмне? Түз себүү деген бул алдын ала даярдалбаган жерди же болбосо дың жерге дан өсүмдүктөрүн эгүүнүн жаңы ыкмасы же технологиясы айтылат. Бунун тарыхы боюнча айтып кетсек, илгери ата бабаларыбыз да айдап келген, буурсун менен жердин бетин чийип туруп эгип айдап келишкен, ошондо деле жакшы түшүм алып келишкен. Андан кийин буга далил адыр жерлердеги эгин эксек, ошол жерде түшүм жакшы болот. Ал көп жылдан бери жер айдалбай, жер эс алып, ал жерде жердин күрдүүлүгү көтөргөнүнүн себеби ушул далил болуп эсептелет. Эми бул технология негизи мына алыскы Бразилия жана Канада, Америка өлкөлөрүндө өтө кеңири колдонуп иштелип келе жатат. Ал эми жакынкы өлкөлөрдөн Россия, Казакстан ушулар колдонуп иштелип келе жатат. Ал эми бизге мына 3-4 жыл болду. Эл аралык уюмдардын жардамы менен Сузак районунда, Баткен райондорунда иштеп уже элге жаңы таанылып келе жатат. Бунун негизги максаты, түз себүүнүн негизги максаты топурактын күрдүүлүгүн көтөрүү менен түшүмдүүлүктү жогорулатуу болуп саналат. Түз себүү технологиясынын азыркы айдап сепкендин кандай айырмачылыктары бар? Бул технологияны колдонгондо жердин күрдүүлүгү көтөрүлөт. Жер негизи айдалбайт. Себилүүчү дан толук бойдон жерге түшөт, толук бойдон жерге көмүлөт. Мында коромжо учурабайт жердин бетинде калып. Фермерлердин убактылары үнөмдөлөт, бул тез себет. 1 гектар жерди 1 саатка жетпей эгип коет. Түз себүү технологиясын колдонгондо жердеги ным көбүрөөк сакталат, жерди айдап сепкенге караганда. Анан бунун негизги дагы бир артыкчылыгы, буну жамгырды күтпөйбүз, аба ырайын күтпөйбүз, жамгыр жаасын жерди айдайбыз дебейбиз. Бул кургак топурак эле эгип койсо болот. Анан кийин өзү жамгыр жааганда жетиштүү ным болгондо өсө берет. Жердин күрдүүлүгү бул кандайча көтөрүлөт деген суроо пайда болушу мүмкүн. Түз эгүү ыкмасында жердин күрдүүлүгү катмарында бул технологияда иштегенде 1 сантиметрден 10 сантиметр жерге чейин иштейт. Ошол жерге эле себет. Өзүңүздөр билесиздер, мына дан өсүмдүктөрдүн тамырлары булар өтө терең кетпейт. Көбүнчө 10 сантиметрге чейин, 15 сантиметрге чейин эле барат. Ошону окумуштуулар эске алып, биз жерди айдабай эле буну эксек деген тыянакка келип, ушул технологияны киргизишкен. Анын үстүнө биз бул технологиянын негизги максаты будайды айдап кеткенден кийин саманы жерге калыш керек. Бирок бүгүнкү күндө биз аны көп жерде сактабай келебиз. Эмне дегенде саман бул малга тоит болуп, жерге калтырбай эле биз баарын топтоп чыгып кетип атабыз. Эгер жерге калса, ошол саман жерге органикалык зат болуп, чирип, бир жагынан органикалык зат болуп, жердин күрдүүлүгүн курамындагы азык заттардын көбөйүшүнө шарт түзөт. Ал эми биз ар жылы жердин бетин айдабай эле себе берсек, биз ар жылы берген азот, фосфор, калийлер ошол 10 сантиметр жерде эле иштейт дагы. 3 жыл, 4 жылда уже бул бир кыйла жерди айдап сепкен жерге салыштырмалуу бунун күрдүүлүгү, азык заттар, ошол жерде топурактын азык заты көбөйөт. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, жерди биз айдаганда эмне болот? Үстүндөгү жакшы катмар, жердин бетине түшкөн органикалык заттар, алар жердин астына түшүп кетет дагы 25-30 сантиметр. Ал эми жердин астындагы кам топурак үстүнө чыгып калат дагы, биз ошол жерге эле себеп коебуз да. Ошол себептен жердин бетиндеги азык заттар аз болуп, астына түшүп кеткен азык заттар ал тамырга жетпей эле калат. Ошол себептен биз ушул жаңы технологияны колдонууну биз сунуштап эгип келе жатабыз. Бул технологиянын негизги максаты өзү жерди айдабай себиш керек. Анан биздин жерлер көбүнчө жердин рельефи тегиз болбогондуктан, бир жери чуңкур, бир жери дөң болгондо бул себилка чуңкур жерге келгенде жердин урук болсо, ошол жердин бетинде эле калат да, көмүлбөй. Ошол жерге келгенде жердин бетинде калып чыкпай калат. Ошон үчүн азыр биз дыйкандарга ошол жерлерди биринчи себердин алдында БДН 2-4 деген, өзүңүздөр билесиздер, дискалуу барана деп коет, дисковый барана. Ошол менен тегиздеп, анан түз себүү технологиясын колдонуп келе жатабыз. Эми бул технологияны колдонгондо ным көпкө сакталат.
Ным кандайча көпкө салат? Биз өзүбүз билебиз. Мисалы үчүн жерди айдап кеткенден кийин топон түшкөн жерде ным көбүрөөк сакталат. Аны сиздер баардыгыңыздар билесиңиздер. Саманды таштап кетиш керек. Бул деген мульча болот. Ал күндүн нурунан сактайт саман. Ал жердеги нымды булантырбай кармап берет. Экинчиден, бул жерде жер айдалбагандыктан топуракка сиңген суу буланып кетпейт. Ошол себептен көбүрөөк сакталат. Ошондуктан бул экинчи артыкчылыгы ушундай. Бул технология биз айтып кеттим мен жогоруда. Буну атайын өзүнүн сеялкасы бар деп. Бул сеялка Millennium деген сеялка Турцияда жасалган Германия технологиясы менен. 2 бункерден турат. Ар бир бункерине 280 кг үрөн, 280 кг жер семизгич батат. 2 катар сачниктен турат. 9 катардан 2 катар болгондо 18 сачник. Жалпы эгүү бир кеткендеги эгүү аралыгы 2 метр 52 сантиметрди бир алып эгип кетет. Эми сеялка бул кандайча жүргүзүлөт? Ошол бункерден түшкөн урук менен минералдык жер семизгич шлангалар аркылуу сачниктин түбүнө таштап берет. Сачник жерди кесет, ошол кесилген жерге минералдык жер семизгич менен урук түшөт дагы аркасында темир дөңгөлөктөр аны жаап кетет. Ныктап тебелеп кетет. Ал деген механикалык урууну берүүнүлөрдөн сактайт. Экинчиден урукту топурак менен байланыштырып жакын кылып таптап жакындап кетет. Андан сырткары бул сеялкада силер сүрөттөн көрүп турасыздар. Bunun özünün жөнгө салуучу тетиктери болот. Ар бир бункердин өзүндө үрөндүн жана жер семизгичтин чыгымын көзөмөлдөөчү тетиктер бар. Жердин кыртышына жана эги убактысына жараша 1 гектарга 150 кг болсо 150 кг, 200 кг жана 250 кг өлчөмүндө коюп эгет. Сеялканын дөңгөлөк жанында тереңдикти көзөмөлдөөчү регуляторлор болот. Ал жерге керектүү тереңдикке коюп берет сачникти. То есть 1 сантиметр болса 1 сантиметр, эгер 5 сантиметр тереңдикке эгем десең, ошол 5 сантиметр тереңдикти регулятор менен терең коюп берет. Андан сырткары бул технологиянын дагы бир артыкчылык жагы фермерлердин убак үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө салттуу ыкмада биз эгип жүрөбүз, жамгырды күтөбүз. Жамгырды күткөндөн кийин ал жер тапка келсин деп күтөбүз аны бир күн. Аны айдатабыз. Ал бир күндөн кийин мал алабыз, аны бир күндөн кийин себебиз, же ошол эле күнү себебиз. А бул технологияда аны күтпөйбүз. Жер кургак болуп турганда эле 40 мүнөттө эгип коет. Тракторго дагы күч келбейт. Бул технология менен сепкенде биз билебиз, жерди айдаганда тракторго кандай күч келет. Андан кара түтүн чыгып, өтө көп энергияны сарптап себет. А бунда болсо, бул сеялка өзүнүн дөңгөлөгүндө турат. Ал дөңгөлөк сеялка өтө эле оор болбойт. Аны бир жүрүп туруп эле бир себип кетет. Ошо менен иш себилип бүтөт. Бүгүнкү күндүн баасы менен biz салттуу ыкмада айдоо 3000 менен айдайт, мал алуу 1500, себи 1500, ошентип 6000 менен себилет экен 1 гектар жер. Ал эми бул биздин технологияда дискало 1600, себи 2400, жалпы 4000 менен бүтөт. 2000 пайда келип атат дыйкан үчүн. Ал эми урукта себерде салттуу ыкмада билесиздер 250ден 300 килограммга чейин себишет. Ал деген сайыз убагында сеялка менен себишет. Ал деген 25-30%га чейин жердин бетинде уруп калган үчүн ошолорду эске алып 300 килограммга чейин себишет. А бул ыкмада текши бардык 200 килограмм уруп бардыгы жердин түбүнө түшөт. Жердин бетинде эч кандай уруп калбайт. Бул жагынан да фермерлер үчүн өтө ыңгайлуу. Урматтуу фермерлер, эми бул мен жогоруда айтып кеткен долбоор, бул долбоордун алкагында 3 жылдан бери эгилип атат. Бул долбоор 2022 быйыл куда каласа бүтөт. Золотой колос кооператив түзүлгөн. Ал ошол биз 3 жылда кандай иштерди аткарсак, Золотой колос ошол иштерди аткарып берет. Мындайча айтканда сиздерге кондициялык уруктарды жеткизип берет, минералдык жер семизгичтер менен камсыздап берет, жана техникалык ошо трактор, сеялка, диска ошолор менен камсыздап эгип берет.